Бар турбайбы? Bunun nüansları var. Түштүк тарапта. Негизи бул бак батыраак өсөт. Ал жерде 4, максимум 5 жылдын ичинде даяр болот. Көлдө 6-7 жыл. Чүйдө 5-6 жыл. Бул дарак негизи ысык жерди көрөт. Жакшы көрөт. Ысык жерди Ысык жерде жактырат, батыраак өсөт. Кытайдан келген мебель бүт ушундан жасалат. Ушул бактын дарактан. Ушул дарактан. Ошон үчүн жеңил. Нын тартпайт. Өзүнө. Күйбөйт. Японияда bundan Бул бактан, эме жасачу. Шкатулка сыяктуу. Үй өртөнүп кетсе деле бул калып калчу ичинде. Документтери. Ошондой артыкчылыгы да бар турбу, Ооруларга туруштук береби, курт түшпөйбү жалбыракка деген да суроо. Жок, курт түшкөн түшөт. Түшкөндө көп болсо июндун аягында, августтун аягында ночная совка деген гусеница бар. Ошол түшөт. Бүттү. Ошо менен африкский тема учуласың. Кантип дарылаш керек? Буну дарылаганда Павлонияны кечинде эле дарылайт. Химикат менен дарылапсылар. Тиги ночная совка деген түн ичинде чыгат. Бактарды отургузуп атканда жерге кошумча кара топурак же торф же да башка азыктар керекпи же кандай? Кереги жок. Өзүнүн эле топурагы. Кандай жерге Өзүнүн топурагын ээлеп эле, таштардан алып эле, кайра тиксе болот. Өстүрөм десе да, мисалы үчүн көбөйтүп мындай эмнелерге пайдаланса болот? Кээ бирлери как бизнес сыяктуу тийишет. Кээ бирлери как көлөкө сыяктуу эле үйгө Колдонот, колдонот да. Коро жайың кенен болуп отургузса, канча аянтты ээлейт? Мисалы үчүн узундугун айттыңыз, 20-25 метр болот, мындай радиусу канча болот да? Бири-биринен 4 метр тигет. Декоративныйга. Аралыктары, да. Бул мисалы үчүн азыр биздин жаныбызда турган жалбырактары чоң болгон павловния, бул декоративдүүбү же кандай түрүнө кирет? Жок. Момунда чоң жалбырагы 3 жыл болот. Калганы 3 жылдан кийин уже кадимкидей эле кичинекей эле жалбырак болуп калат. Эми үчүн биринчи жылы бат өсүш үчүн жалбырактар чоң болот. Мынакей жалбырагы өзүнчө эле шляпанын формасына окшоп кетет. Эгерде кимде-ким жайда ысык көл өрөөнүнө келсе, баш кийими жок болсо, ушул жалбырактын бирөөнү башына коюп алса дагы кадимки эле көлөкө болуп, башын ысыктан сактайт. Павлониянын бүт кайрак жерлерге тиксе болот. Канча деген 1000 гектар кайрак жер жатат бизде. Кыргызстанда, Кыргызстандын ичинде. Иштелбеген жерлер жатат. Ошон үчүн Соп Кыргызстан байып кеткендей, тиги Россиядан тактай алып келбей, ушунун баарын отурсак, бизге пайдалуу болот. Бул проект инимдин проекти бүт. Жер дагы инимдики. Эми үчүн ал ушунун баарын чыгарган. Ар бир айлыга 5-6 гектардан тигилсе ушинтип, барып тиги токойлор кыйылбайт. Токойлор кыйылбаса, мөңгүлөр сакталат. Ошондо Кыргызстан байыйт. 100 жыл өскөн карагайды тилгенден кийин, кыйгандан кийин ал өлдү, өспөй калат. Буну 5-6 жылдан кийин кыйса болот. Ошонун баарын иликтеп, иним ушунун баарын эм кылганда, ошонун проекти. Сиздер колдогонсуздар, Биз иштеп атабыз буякта. Инимдин идеясын колдоп, биз ушундай таштак жерди өнүктүрүп, өстүрүп атабыз. Канча деген кайрак жер жатат. Ошон үчүн жаштарды суранганыбыз. Тиги чет мамлекетке кетпей, ошолорду өнүктүрбөй, Кыргызстанда калып иштеп эле, Кыргызстанды көтөрүп, өнүктүрүп, пайдасы деле болот экен ушундай. Гүлдөтсө болот. Рахмат, Кубан мырза, атайын ушул мээнетти колдоп, иниңиздин идеясын колдоп, анан ушундай таштак жерди тазалап, аны гүлзарга, бакка айландырган аракет кылып атыпсыз. Ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Рахмат. Мына телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп турган бул Павлония багы негизинен бул жерде жараксыз, керексиз деген жер, таш боюнча жаткан жер. Мунун баары таштарын, таштандыларын тазалап,
гүлзарга, бакка айландырганы аракет кылган биздин кыргызстандык ушундай патриоттук дагы жарандар бар. Эгерде кимде ким мээнет кылгысы келсе, суу чыкпаган жерден деле тамчылатып суу чыгарып, таштак жерди да тазалап туруп, ушундай бакка айландырганы Кыргызстандын экологиясын сактаганы дагы кошумча салымын кошсо, бүгүнкү күндө ар бир кишинин өзүнөн көз каранды.